Улуттук ММА жана Панкратион Федерациясынын ИМАФ түрү боюнча 21-22 август күндөрү 6-жолку республиканын биринчилиги болуп өттү. Ал эми 24 август күнү Өзбекстан жана Кыргызстан спорт чеберлери күч сынашаары маалым болду. Спорттук мелдешке жеринде күбө болуш үчүн ИМАФ Федерациясынын дүйнөлүк президенти Геррит Браун келген. Ал атайын уюштурулган маалымат жыйынга да келип, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Кыргызстанга алгачкы ирет келдим. Бул жактагы спортчулардын деңгээлине жакшы баа берсе болот. Албетте кубанычтуу көрүнүш. Анткени бул спорттун түрү бул жакта да өнүгүп жатыптыр. Мындан ары да уюштуруучуларга ийгилик каалайм. Кыргыз Республикасынын жана Өзбек Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөрүлчү спорттук мелдешке Өзбекстандан 20 чукул мушкер келген. Аларга атаандаш катары кыргыз спортчулары гана чыгат. Жеңүүчүлөрү кийинки баскычка өтөөрү дагы маалымдалды. Это между двумя странами. Мелдеш эки өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алкагында өткөрүлөт. 15 таймаш уюштурулат. Жеңүүчүлөр кийинки беттештерге жолдомо алат жана атайын медалдар менен сыйланат. Дружеские. Кошумчаласак, маалымат жыйынынын жүрүшүндө ИМАФ Федерациясынын президенти Геррит Браун, президент Садыр Жапаров менен да жолугушуусу күтүлүп жатканы маалымдалды. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.